Садыр Жапаров Режеп Тайип Эрдоган менен жолукту, эмне жөнүндө сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров Стамбулга болгон иш сапарынын алкагында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мамлекет башчыларынын саммитинин алкагында түрк кесиптеши Режеп Тайип Эрдоган менен жолукту. Мамлекет башчылары саясий, соода-экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташуу маселелерин талкуулады. Режеп Тайип Эрдоган Түркия менен Кыргызстандын стратегиялык кызматташтык боюнча жогорку кеңештин үстүздөгү жылдын июнь айында өткөн жыйыны эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кошумча дем бергенин белгиледи. Ал 2021 жылдын 8 айында эки өлкөнүн ортосунун товар жүгүртүү 2020 жылдын көрсөткүчүнө жакындап калганын баса белгиледи. Режеп Тайип Эрдоган анын 1 миллиард долларга чейин көбөйүшүнө үмүтүн билдирди. Президент Садыр Жапаров быйыл эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орногонуна 30 жыл толуп жатканын эске салып, эки тараптуу өз ара пайдалуу кызматташтыктын чындалышына ишеним билдирди. Садыр Жапаров буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга, анын ичинде Кыргыз-Түрк инвестициялык фондунун түзүүгө өзгөчө көңүл бурду. Анын пикиринде мындай фонд өлкөлөр ортосунда инвестициялык жана каржылык мамилелерди кеңейтүүгө эки тараптын кызыкчылыгына негизделет. Кыргыз жана түрк ишкерлердин мамлекеттик жана жеке өзүн-өзү каржылаган долбоорлорун ишке ашырууга салым кошууда. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Улуттук коопсуздук комитети опузала бир өлчөмдө акча талап кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн кармады. Бул тууралуу атайын кызматтан басма сөз кызматы билдирди. Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү ЗБ аттуу жаран С аттуу жарандын 2 миллион сом акча каражатын опузалап талап кылып, акчаны алып жаткан жеринен кармалган. Кармалган кылмыштуу топтун өкүлү УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылып жүрүп жатат. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өлкөдө уюшкан кылмыштуу топторго катуу көзөмөл жүрүп жатканын, алар баш көтөрө албай турганын айткан. 2020 жыл 22 октябрда атайын кызмат мыйзамдуу ууру аттуу Камчыбек Көлбаевди уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында кармаган. Номер 47 колонияда кармалып турган Көлбаев эч жакка чыкпоо тууралуу тил каты менен 2 мартта абактан бошотулган. УКМК Көлбаев мамлекетке 50 миллион сом төгүп чыкканын маалымдаган. 5 жылга эркинен ажыратылган Дөө Чыңгыз деген кайманаты бар дагы бир кылмыш үйнөсүнүн таасирдүү өкүлү Чыңгыз Жумагулов 2 жылдан кийин ушул жылдын 10 июлунда абактан чыккан. Жаза аткаруу кызматы ал жаза өмөнөтүн өтөп бүткөн үчүн эркиндикке чыкканын билдирген. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Асейин Саралаев Атамбаевдин аты тарыхтан өчүрүлсүн. Атамбаевдин аты тарыхтан өчүрүлсүн. Мындай пикирин журналист Асейин Саралаев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Атамбаевдин аты тарыхтан өчүрүлсүн. Бул эмне деген айбандык, бул эмне деген иттик. Качандан бери мамлекеттик органдын ички тартибин бирүүчү трайбалисттер менен алмастын жугунтусуна семиргендер билип калды эле. Атамбаевдин чуулгандуу трайбалисттер айтылуу генерал-лейтенант Жаныбек Бакиев агабыздын сүрөтүн көрүп алышып, адвокаты Төшбол журналисттери Көчүкбол баштарына кара жол салынып алышып, кошуп беттерин тытып озуп атышып, жөн гана жетекчи болгон деп илинген сүрөттү алдырып тыныш. Жаныбек Бакиевдин аталган мекемени башкарып турганын качанга чейин өчүрөт экенсиңер көрөбүз. Эмне ушинтип эле бир уч бузукулар чурулдап ыштандардын ичиндеги чачтарын жулмалап ыйлап коюшту эле тарыхтын бетин айырып ыргытасыңарбы? Тарыхтын адамдын атын өчүрөсүңөрбү? Бир инсандын мамлекет үчүн жасаган ак эмкенин тебелейсиңерби? Жаныбек Бакиевдин сүрөтүн жоготкуга деп ажылап аткандар эмнеге тарп менен багып аткан кожоюңардын кошуп айткан жоксуңар? Анда ошол кожоюңар Атамбаевдин дагы бүт жактан аты өчүрүлсүн. Ал экс-президент намынан ажыратылып соттолгон жана кара башында өмүр бою кесиле турган кылмыш иштери гүлдөп турат. Кыргызстандын президенти болгон деген маалыматты бүт интернет тармагынан өчүртөлү. Тарых беттеринде да изи калбасын. Өлкөнү 2011-2017 жылдары элдин канын төгүп келген төңкөрүшчүлөр башкарып азапка салган деп жазылып, Отунбаевадан кийин Жээнбековдун аты жазылсын. Википедия баш болгон дүйнөлүк сайттарын оңдотуп чыгалы. Менин таң калганым генерал-лейтенант Жаныбек Бакиевдин сүрөтүн эле ушунча коркуп жатасыңар. Өзү келсе тезегиңер оозуңардан атып чыгып, жүрөгүңөр жарылып, өз кан жениңерге какап өлөсүңөр го. Бул жерден дайыма бир суроо туулат. Эмне үчүн Бакиевдерден аябай коркушат? Эмне үчүн? Менимче эл билбеген көптөгөн былык иштердин, анын ичинде 2010 жылдагы апрель-июнь окуялары, миллиондогон доллардын урдалышы, буйрутма адам өлтүрүүлөрүнүн жан тармагы толуп турган чоң кылмыштын сандыгы жашырылып жаткандай. Эгер ал кылмыштын сандыгы ачылса, Атамбаевдин жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн көбүнүн башы кетчүдөй. Анан ошол жашырылган кылмыштардын сандыгы Бакиевдер келсе ачылмак окшойт. Ошондуктан булар эл башчы Курманбек Бакиевди да, иниси Жаныбек Бакиев да өлкөгө жолоткулары келбейт. Бакиевдин бир туугандарын жана алардын балдарынан бери коркушат. Анткени чындык Бакиевдерде экенин билишет. Эмне дейин, силер бир тактайдан генерал-лейтенант Жаныбек Бакиевдин сүрөтүн өчүрткөнүңөр менен жалпы элдин жүрөгүнөн жана тарых беттеринен өчүрө албайсыңар. Силер алдыңы тип генералды каралап отурганда Кыргызстандын бардык бурчтарында генералдын кадыры күндөн күнгө көтөрүлүп жатканын билбейсиңер. Бакиевдер келип адилеттик орносун деген эл көп экенин билбейсиңер. Эгер кече биз сөз кылган президенттин иниси генералдын уулу Асылбек Салиев бир партия түзүп же бир мандаттуу округдун депутаттыгы аттанса 90-100% менен утуп чыгарын билбейсиңер. Генерал-лейтенант Жаныбек Бакиевге Кыргыздын эмес Борбордук Азиянын 100 генералы да тең келбешин билбейсиңер. Шордулар десе бир сүрөтүн ушунча корктуңар. Кудай буюрса Жаныбек Бакиев агабыз генерал полковник
полковник жана армия генералы болчу күндөр да келет. Ал кишинин сыймыктуу аты эл башчысы Курманбек агабыздын атында эле окуу китептеринде жазылып, келечек муңга үлгү катары айтылган күндөр да келет. Ошол күндөрдү көрсөңөр экен деп белгилеген ал. Булак Nazar News KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров убадаларын унуткарып кетсе чын эле торгой илинеби? Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бажыдагы салыктагы коррупциялык иштерди тыкыр көзөмөлдөп чышканга кебек алдырбагандай шартта иштеп атканын айткан. Бирок жакында эле министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров бажыдагы салыктагы каражаттарды эске алып, солго кеткен миллиондорду бюджетке түшүрөөрүн канкулады. Фокус көрсөтүп калган ошондо Камчыбек Ташиевдин коросуна ташыргытып аткандагысыбы? Же кошумча салык алуу бажынын кирешелери көбөйүп кетеби? Инвестиция илгерилебей атканда Кыргызстандын казынасын кайдагы миллиарддар менен толтурат? Айтор суроолор көп. Акырында Акылбек Жапаров айткандарын аткара албай калып, президенттин эскерткендей жоопкерчилиги жардын кырына илинеби? Жогору жактагылардын баамында Акылбек Үсөнбекович сөзүнөн адашып, убадаларын унуткарып кетсе жөн калбайт го. Соңку убакта маанайы начарлап калганы жөн жерден эмес сыягыдай. Булак Азия News кезети. Эл чындыкты билсин. Адахан Мадумаров качан мыйзамдуу жазасын алат? Шайлоо өнөктүгү шайды оодарып жаткан кез бирөөнү кароолууну жактырган айрым бир саясатчыларга кудай берип эле калды. Жогорку кеңешке депутат болгондо аткара турган иштеринин кабары жок. Өкмөт аткарчу иштерди программа кылып алып, элдин башын айлантып, мен барсам антем мынтем дегендери дарбын. Алардын сап башында албетте Мадумаров Адахан Кимсанбаевич турат. Ушул киши өзүн президент кылып элестеткенден эчте албады. Макул деп угайын десең бир калуулуктуу программасы жок. Ойду тоону сүйлөп башты оорутат. Элдер суроо берели дешсе укпай сабатсыз экенсиңер деп жооп берүүдөн качат. Мурда спикер вице-президент болуп турган кезинде кылган иштери тууралуу суроо болсо ашайып танып кыжырыңды кайнатат. Жумурай журттун баарын сабатсыз караңгы чыгарып, журналисттер менен жак алышууга чейин барат. Кыялында дагы эле Бакиевдин режиминде жүрөт окшойт. Эл алдында чыкканда да Мамат административдик ресурс колдонду, басым жасалды дегенден башка сөз сүйлөбөй калды. Калктын баары мурункудай эмес, акчага доор сатып алуу жок. Админ ресурс колдонулбай, медик мугалимдерге, мамлекеттик кызматчыларга басым жасоо токтоту деп сүйүнүп жатса, бул киши тетирисип жатат. Былтыр пандемия учурунда да ковид жок, бул ойдон чыгарып элди кыйноо деп чыкты эле. Деги ушул кишиге мыйзамдын катаалдыгын, Кыргызстандын жери биз үчүн кымбат экендигин, кыздарыбыздын намысы үчүн тик турарыбызды бир өмүргө жетерлик кылып сездирип койчу мыйзам иштешин каалайт элек, дейт Касымбек Жумаев. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Президент Садыр Жапаров Түркиянын Стамбул шаарында түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мүчө мамлекеттеринин башчыларынын саммитинин алкагында Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушту. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматынан билдиришти. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташуунун кеңири багыттарын, анын ичинде соода экономикалык өз ара аракеттенүү, энергетика тармагында кызматташуу жана башка маселелерди талкуулашты. Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылы эки тараптуу кыргыз-түркмөн байланыш байкаларлык активдешкенин канааттануу менен белгилеп, жогорку деңгээлдеги жолугушуулардын жүрүшүндө жетишилген макулдашуулар мөөнөтүндө ишке ашаарына ишеним артты. Садыр Жапаров Кыргыз тарап эки тараптуу кызматташтыкты, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагында өз ара аракеттенүүсү мындан ары чыңдоо жана өнүктүрүү үчүн бардык чараларды көрүүгө даяр экендигин ырастады. Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов эки тараптуу кызматташтыктын ыраттуу өнүгүп жатканын белгилеп, жана Кыргызстан менен эки жана көп тараптуу форматтагы өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.